болсо келечекте ушул Кыргызстандан Ош шаарынан чыга турган электробустун макети, прототиби деп айтсак болот. Кудай буйруса мына ушул электр булагы менен, электр тогу менен жүрө турган автобус Ош шаарынын ичинде калктык тейлөө кызматында иштеп калса деп турабыз. Бул азыркы учурда жасалып жаткан чагы. Бул жакта вице-премьер-министр Равшан Сабиров ушул электробустун жасалуу тартиби боюнча таанышып аткан чагы. Сиз Атажуктан болгонсузбу деп? Азыр бул жакта көрсөңүздөр болот. Артык тарабында мына ушундай монтаждоо иштери, сантехникалык турбаларды көрүп турабыз. Бул негизи электр тогу менен заряддалып, литий иондук батарейкалар коюлуп, ошонун негизинде жүрө турган электробус. Бул жак дөңгөлөк тарабы, менимче арт жагы окшойт. Дал ушул жерде жумуш процесстери жүрүп жатат. Амортизация. Бул качан бүтүп калышы мүмкүн эми примерно? Белгисиз. Жакын арада болот. Жакын арада бүтүп калышы мүмкүнлүгүн айтты. Бул ушул электробустун даяр болгондогу макети. Өзгөчөлүктөрү жаңы саманбап литий титандык батарейка, 2 кыймылдаткыч, ар бири 240 киловаттан дейт. Редукторсуз жана трансмиссиясыз система, электрондук дифференциал, автопаркинг системасы бар экен. Жалпы отургучтардын саны 40. Жалпы адамдардын бата турганы 80 адам батат экен. Узундугу 12 метр, туурасы 2,5, бийиктиги 2,90. Bir заряд менен басып өтүүчү жолдун узундугу 100 чакырымдан 400 чакырымга чейин. Мына ушундай.